аялын төшөккө чакырган болсо, аялына кошулам деген болсо, без отказ болуш керек. Эгер милдетиң аткарбасаң, анда эркек кишинин желаниясын жок кылып коюш керек. Кандай желаниясын жок кылып, же бычып коюш керек. Бирок ушул нерсе менен бир жери сынды. Сына берет, акыры пачакталган турган нерсе. Кайненени карабайт экенмин. Бар кириңе өзүң жууп алышың керек экен. Кыйналдым, колдор кубарып кеттим. Мына кол аялдардыкы мындай баргы. Мындай жумшак, баягы болуп меники мужской кол болуп калды депчи. Аял киши дагы көп өзүнүн милдетин аткарбагандан эркек киши жактан, эркек киши зулум көргөндөн анын ызычуу пайда болот. Муну тез айтканга кылабыз, ар-риджал кавамуна алан-ниса. Эркек кишилер аял кишилерди башкарат деп Алла айтат. Үйдө амир сап эркек киши болуш керек. Мисалы пайгамбар айткан, сапарга чыксаңар, 3 киши чыксаңар, бирөөңөр башчы болот деп. Ошондой эле үй бүлөдө бир адам башкарыш керек. Эркек киши башкарат, айтат, чечим кабыл болот, аял киши ушул нерсеге боюнсунуш керек. Анткени антпесе көйгөй эки адамдын чечими менен үй бүлө тынчыбайт, ызычуу көп болуп кете турган нерсе. Эркек киши аны каржылап аткандан кийин, багып аткандан кийин эркек кишинин сөз болуш керек. Жада калса, ката болсо дагы, кээде ката болсо дагы эркек кишиники эсеп боло берет, катаны өзүнүн мойнуна ала турган болуп калат. Андан кийинки аял кишинин экинчи милдети тамкини завжа минал истимта. Бул аял кишинин милдеттери эмес аз эле да негизичи. Ошолордун бирөөсүн эсептегенде эркек киши качан аялын төшөккө чакырган болсо, аялына кошулам деген болсо, без отказ болуш керек. Эч кандай отказсыз жашаш керек. Анткени ошол эле нерсе керек эркектен, аял кишиденчи. Калганына эркек киши ыраазы мисалчы. Бул жерде эч кандай отказ болбош керек. Пайгамбар хадисте айткан, ида да ар-ражулу имраата. Эгерде эркек киши аялын чакырган болсо, иля фираши төшөгүнө, фабат баш тартып койсо, канча дегендей кылчы. Же мындай деп бирдекелерди айтып, ла'натул малаика хатта тусбих. Периштелер таң атка чейин каргап чыгат. Аллахым ушул аял кор болсун деген. Өзү арам, бирок арам иш аркасынан каргыш да алынат. Бул учурлар неге шарият ушуну белгилеп берди? Аял кишинин мойнундагы милдет болуп эсептелинет. Ошондуктан дайым кайсы иш болсо мен азыр чарчап турам, мындай болду, үйдө коногон келди, башка болду деген нерселерди баардыгын токтотуш керек. Бул эркек кишинин акысы, аял кишинин милдети болуп эсептелинет. Айрыкча бул эми жаш учурларда билинбеш мүмкүн. Бирок 50 жаштан өйдөгө кеткен убактарда ушул нерсе көп кайтылат. Шариаттын өкүмүн кабыл албагандыгы себептүү проблема ушул жердечи. Эми караганда көбөлө кылжаңдабачы, анан тигинде болбочу деп эле байкасаңыздар, 50 жаштан көп семья бөлөк-бөлөк жашайт. Аял киши, билесиздер, ден соолук жагынан ал каалоо жок болуп кетет, хайыз көрбөйт, неберелер менен жашай берет. Бөлөк үйдө жашап көрөт. Бирок Аллахтын алдында күнөөкөр болот. Же өзү жебейт, же бирөөнү ham жедирбейт, же башкасын алып берип коюш керек. Мен кыяматта жооп бербейин. Чынында мен жашай албайтам, мына менен жаша деп бериш керек. Монтпесе кыяматта жооп берет аял. Же эркек кишинин үйлөнгөнүн койбойт, кызганып башка кылып, же өзү антып барбайт. Ушул нерсени мындай билиш керек. Эгер милдетиң аткарбасаң, анда эркек кишинин желаниясын жок кылып коюш керек. Кандай желаниясын жок кылып, же бычып коюш керек дебеңиздер анычы. Же башка аял алып берип коюш керек, ошо менен элек болуп калыш керек. Же чыдаш керек ал нерсени, туурабы? Онтпесе кыяматта жооп берилет. Андан кийинки милдет адамыл идхал ман юкрах зауж, аял күйөөсү жаман көргөн адамдарды үйүнө киргизбеш керек. Бул эркек кишинин укугу, аял кишинин милдети эсептелинет. Андан кийинкиси эркек киши аны тарбия кылган учурда ошого моюн сунуш керек. Неге мага кечке шеп боло берет? Бул өз ким болуп калыптыр эмес, макул. Мисалы бирөөнүн аялы өтө акылдуу, аял киши акылдуу машалла. Бирок эркек кишинин акылы жетпейт огочу. Ошентсе дагы макул болуш керек. Анткени баары бир эркек кишинин ойлогон нерсеси алдыныраак болуп эсептелинет. Ушул жерге эми токтоп кетсек болот. Эркек киши не кылыш керек өзүнүн укугунан пайдаланып? Эгер аял киши проблема кылса, проблема кылса, биринчи кыла турган кадам эстеп коюңуздар, фаидухунна, насаат кылыш керек. Өзү Аллах берген аял болсо проблема кылбаш мүмкүн. Өмүр бою жашаган, эч бир айта турган нерсеси жок, сонун өз милдетин аткарышы мүмкүн. Bunday аялдар
эми издесең чабылбай турган нерсе, бирок бейишке түз кире тургандар. Эркек киши насаат бериш керек. Мынаны мындай кыл, буну мындай кыл. Кээде аял өзүнүн үйүндө ол нерсени жакшы түшүнбөшү мүмкүн да. Келип туруп көпчүлүк келиндерди кайнына тарбиялайт го. Мындай кыласың, буга мындай кыласың, эл келгенде чай бересиң, күйөөгө мындай мамиле кылыш керек деген нерсени кийин үйрөнүшү мүмкүн. Ошондой насаат менен үйрөнүп кетилиши мүмкүн. Бул эркек кишинин укугу, аял киши ошол нерсени милдет катары алыш керек. Эгерде оны түшүнбөсөчү, айттың, деди унуттуң, экинчи этап бар. Анда вахжурухунна деген Куранда бул. Ниса сүрөсүнүн 34-аятында. Хажр кыгыла. Хажр кыла дегенде эркек киши келип туруп, аял киши менен чогуу жашабай коюш керек. Тур нара карап жат деп. Бир үйдө жашайсың, ал спальняда жерде. Же ал жерге жаткысың, спальняга өтүп бере турган. Же башка комнатага. Ошенткенде кээ бир аялдар сөзгө түшүнбөгөндөр, мен ката кылып койдум чынында, бул мындай тарынып калыптыр. Анткени эркек кишинин настроениясы көп аялдарга чоң маанини берет. Себеби баягы эркек киши үйлөнүп алганда неге баягы кызгана берет? Анткени эркек киши үйлөнсө 100% аялдарга үйлөнгөнү жагат. Бирок несинен кызгана берет? Мени адам ордуна көрбөй койду деген нерсе. Менен караганда башканы артык көрүп койду, мени тоготпой атат деген нерсе менен тополон кылат. Эми аял ошибка кылды, эркек киши тоготпой койду. Чайыңды эле ичпе, мен жолдон чай ичип келдим. Чогуу мынтип бирдекелер эсе чогуу жашабай койду. Мында ойлонот, бул өткөндөн бери кечке безилдеп атат эле бир нерсеничи. Ошода капа болуп калган окшойт деп келип туруп кайтат. Бул дагы бир топ акылдуу эле аялдын эмес. Ага дагы набаса эмне болот? Ага дагы набаса үчүнчүсү аял кишинин тарабынан сөз өтө турган тараптарга айтып коюш керек. Эскертүү берип коюш керек. Ушундай маселе болуп атат. Мен кечке буну намаз окуу деп атам, булар намаз окуп айтат. Же кечке бул мага тил кайтарып жинге тиюп атат. Мен кой деп атам, муну айтат. Деген эскертүү болуш керек. Ошенткенде карындашым жакшы болду, чото проблема болуп аткан депчи. Ошо мен токтойт. Ошондо мен жакын адам экен, бул нерсе билинип калыптыр деп кайтат. Бул нерсе эскертүү бар, анын аркасында бир нерсе бар да ошого даярданып атат. Эгер аны да кылбаса, вадрибухунна, анда ургула деген. Шариат уруксат берген. Бирок урганга кандай? Гайр мубаррих. Мындай катуу эркек тургандай эмес. Мындай колдун алыстан алып туруп чапканда бир жери көгөрүп кете турган жерде, бир жери кайрылып кете турган, сынып кете турган жерден эмес. Мындай уруп пайгамбарыбыз мисалы аялдар көп иш бергенде мындай неме менен түрткөн күндөр болгон, мисвак мененчи. Бул дагы керек болгон. Ушуну ашыкча кылып бербестен. Анткени бул нерсе дагы бар экен, бирок ашыкча кылмай жок. Кокус урган болсоң, кайын журт келди дагы, сен эмне урасың, башка кыласың дей албайт. Ага эскертүү берилген. Өткөндө айтты эле, бирок биз эми эптей албай калыппыз депчи. Бирок биз ошол нерсени тетрисинен кылабыз да. Этап бар, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү болуп бүтүш керек го. Биз ошонун тетрисинен кетип калабыз угандар. Ошон үчүн өмүр бою тарбиялай албайбыз да. Бирок тетриси биринчи уруп койгондон кийин алар келип эскертип атат. Бирок ол убакта эскертүүнү албайт аял кишичи. Өчөш бар да. Мен ушу деңгээлге түшүп калдымбы? Силер эми буну тарап болтасыңар дейт да, бул оңолбойт бул жердечи. Бул ачуу үстүндөгү нерсе кабыл алынбайт. Туура, бирөөнү бир уруп эскертип берсең, албайт да туура. Эми майлы дем, кээде положенияга жараша майлы деп коюш мүмкүн, бирок албайт напсысы мененчи. Анан үчүнчүсүндө тарыны болот, вахжурухунна деген. Баягы жашап калды бар, эми балдары бар, эми дашта жашаш керек. Аял киши спальняда, эркек киши биякта жатат. Бири-бирине сүйлөбөйт, эчтен тоюнуп келет, чай коюп берет. Бул кайрылуу, бирок тетирип кетет да. Анан 3-4 күн өткөндөн кийин анан бири-бирине насаат бер. Өзү сен мындай кылышың керек эле да өзүчү. Мындай кылсаң анан мындай болот деп эң акырын айтат. Бирок ушул нерсе менен бир жери сынды. Сына берет, акыры пачакталган турган нерсе. Андан кийинки аял кишинин милдети күйөөсүнө кызмат кылыш керек. Кызмат кылыш керек. Бул өзүнүн жашаган салтына жараша кызмат кылыш керек. Кандай кызмат? Шариат салт кайсыны берсе ошол деңгээлде. Бирок өтө эле салт дегенде ашып кетпей турган деңгээлде бар. Шариат чектен сырткарычы. Анан бизде бар го, кичине аял киши өзүнүн милдети, мындай эле милдети бар экен. Эркек кишиге төшөк эле без отказ болуш керек экен. Анан балдарын караш керек экен, болду деп коет го. Муну кызмат бар могул жердечи. Кайненени караш дагы милдет. Эркек кишинин кызматтагы кийимин үтүстөө башка, анткени эркек киши одан башка нерсени берип атат. Эгер тең-метең укук менен түзүлө турган болсо,
көп бул үй менен узакка барбайт. Ошондон Куранда ла тансалу фадла байнакум, ортоңордо артыкчылыктарды унутпагыла деп. Элестет, эркек киши мына комната сага жетет. Мага Алла Таала башка нерсени берген эмес. Мына кийим жетет, бир жылда бир жолу жетет. Жыртып салып берем десе, жашаганда кетет. Ойта тура. Эркек киши жумот экен дейт биринчиден. Экинчиси өлүп атыптыр. Ошол эле тетириси да. Мен төшөктөн башка милдетим жок экен десем, мисалы. Кайненени карабайт экенмин. Бар кириңе өзүң жууп алышың керек экен. Дей турган болмосо эмне болду? Аял киши ham жумот болуп калдыбы? Жашоо кетпейт ал жерден. Бул бири-бирине подход. Мисалы бир жерде иштесең, өзү директор айтпаган нерселерди ham кылса аласың го. Бул ишчи жакшы, буну мен кетирбей иштетишим керек. Аял киши ham ошондой кылыш керек да. Ушундай күчү жеткенде баары үйдө бекер отурат. Көчөдөн акчаны күйөө таап келет. Үйдө айнектерди арчып, кирлерин жууп, көптүр нерсе, кайненен мисалы тамагын жасап пиширип кое бериш керек. Эркек киши, мен барыңыздар эле билсеңиздер керек, бул аялдын кадыры башка. Эгер ол ошибка кылса дагы, эгер жаман тил деп койсам, кечирип коерсиз, майлы мындай. Үйдө кыйналды да бечара депчи. Кечке бир үйдө рабочий ишти кылтат да. Бирөө үйдө иштегенин кылбай туруп, милдетиме кирбейт деп турган бир сөз сүйлөсө, аны эркек киши көтөрө албай калат. Ошондон Куранда Алла Таала айтат: бири-бириңерге артыкчылыкты унутпай бере бергиле. Кээде аял киши көп артыкчылыгын кыла берсе, эркек киши көп артыкчылыгын кыла берсе, аял киши артыкчылыктын арасынан ката кылса, эркек киши оңой кечире берет анычы. Зато мындай депчи. Эркек киши да көп артыкчылык кыла берсе, аял киши кечирет ал нерсени. Ошондуктан кызмат бул милдеттендирилген. Буга далил катары айтайлы, пайгамбарыбыздын кызы Фатима радыйаллаху анха пайгамбарыбызга келди. Келгенде кебиркилер ыйлап келди, ыйлап келген жок. Келет, ата менен кыз кандай сүйлөшөт? Келип туруп мындай эле отуруп сүйлөшөт го. Жашоо кандай болтат, мындай болтат дегенде арыздантат да. Ата мына колду карасаңыз деген. Али радыйаллаху анху кыйынчылыкта жашап атат да. Атасы ким? Ошол өлкөнүн королу да. Атасына айтат: "Колду карасаңыз, мен ол убакта нан жеш үчүн будай кылыш керек, кол тегермен бар эле, таштан жасалганчы. Ошо менен ар 2 күн сайын ушинтип атып, үй жумуштарын башканы кылып, кыйналдым да, колдор кубарып кеттим. Мына кол аялдардыкы мындай баргы, мындай жумшак, баягы болчу, меники мужской кол болуп калды депчи. Деп арызданса, аркасынан сурады, бир кызматчы бер, бир кул бер, ошолорду кылып турсун. Десе пайгамбарыбыз жол салтат, кайната сөз кылтат. Пайгамбарыбыз не деди? Кызым, мен сага бир зикирди үйрөтөйүн. Ошону айтсаң, Алла Таала сага ушундай күч кубатты берет. Кыйналбайсың буга да. Субханаллах, алхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ла хаула ва ла куввата илля билля деп айткан көпчү. Бу кол куаргандан көрүнбөй калат ал нерсегечи. Анткени ахиретти үмүткан адамга дүйнө проблемасы көрүнбөй калат. Мындан да оорда жашап койгон адамдарчы. Мааниси Аллахтын айыптардан таза, Аллага мактылар болсун, Аллах улук, Аллахтан башка илах жок. Күч кубат бир абалдан экинчи абалга өтүүнүн бардыгы Аллах тарабынан келе турган нерсе. Алла Таала күч берген үчүн кылып атасың да тегермен. Ошентсең иштеке койт деп кайра жолго сап койдум. Жашоо улантат кайра элечи. Бизде кандай болуп калат? Мен ушу кечке иштейм, үйдө рабочий болуп калдым десе, не онун пулу жок бекен? Неге сени иштете берет деп туруп, үй бүлөнү бузганга кеде кайната кайнелерим себепчи болот да. Ошондой жолго сап коюш керек мисалчы, ушундай кыл, иншалла депчи. Жана акыркы милдети эркек кишинин мал дүйнөсүн, эркек кишинин бала чакасын аял киши милдеттүү түрдө мойнуна алыш керек, караш керек. Албетте эркек киши финанс жагын чечкенин чечет, бирок андан сырткары аял балдары бар. Ошо балдарын караш аял кишинин милдети болуп эсептелинет. Аллах Таала баарыбызды мына өз милдетибизди туура аткарганга аракет кылыш керек. Аялдын милдети деген сөздүн эң аягында ушул нерсени билишибиз керек. Ушул балким мына бул видео аркылуу жеткен болсо билиш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айт намазын окугандан кийин, айт намазын биз окудук да. Аялдар да окуган, ол арканкы саптарда сыртта окуганда. Чыгып барып атайын чекеге өтүп барып туруп, аялдар жакка бөлүп барып туруп айткан өзүнчө: аялдар, силер ибадатты көп кылгыла, көп кайрымдуулукту кылгыла. Пайгамбар билесиздер, миражга көтөрүлгөн да, 5 тозокту көргөн. Мен тозокту көрдүм. Тозокто көпчүлүгү аялдар экен. Анткени силер көп наразы болосуңар, күйөөсүнө наразы болот, туурабы? Жеңемдер көп наразы да, бардыгын алып келсең наразы болот го. Ушул наразы болгонуңар тозокко түшүрөт. Жана көп карганасыңар. Ушул эки нерсе
күйөөгө баягындай кайша кайтырып, наразы болгон адам кайша кайтарат да. Ошол нерсе тозокко түшүрө турган абал. Аллах таала өзү сактасын. Ал бул сөз айтылса, жалаң эле аялдарыбызды эле карай бербейли, карындаштарыбызды, эже карындаштардан карап койлу. Ушул жерде шариаттын өкүмүнөн чыгып кетип атат. Биз эскертиш керек, карындашым, эжем, Аллахтын алдына барганда жооп бересиң. О күйөөңдү бейишке чыга турган гана жол кылгын депчи. Анткени бейишке чыгып кеткенге күйөөң эшектей мин деп эле тарбия бериңиздер. Кандай? Ону бак мен үйдө намазды окуйм, сени ыраазы кылам, бейишке кирип кетем, менин жаннатка киргенгече мага жардам бергин деп рабочий кылып иштет деп элечи. Ошондой түшүнүк болуш керек, ошондо башка нерселер көрүнбөй калат. Анткени аял киши үйдүн ичинде туруп жаннатты алып коет, эгерде шариатты карманса.